Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүн биздин коомдун алдында турган эң актуалдуу кыйынчылыктардын бири өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук болуп саналат. Анда эмесе бүгүн сиздерге кылмыштуулук деген эмне? Кылмыштуулук деген бул бирөөгө зыян келтирүү, коомго туура эмес мамиле жасоо, бул коомго коркунуч келтире турган аракет жана коомдук коркунуч экендигин эске салып кетсек. Кылмыштуулуктун алдын алуу чаралары. Үй бүлөдөгү жагымдуу аура. Оор кырдаалда үй бүлөсүнүн жана класс жетекчисинин колдоосу, кылмыштуулуктун алдын алуу программасы, эс алуу иштерин уюштуруу, тобокелдикке барган балдар менен жекече сүйлөшүү жана ошондой эле психологиялык жактан колдоо көрсөтүү болуп саналат. Кылмыштуулук эмнеден башталат? Кылмыштуулук ар түрдүү себептерден келип чыгат. Өз кезегинде белгилей кетчү нерсе жалпы эле жашы жете элек учур. Башкача айтканда өспүрүм курак инсандын татаал өсүү мезгили. Ушул учурда көпчүлүк балдар кыздарыбыз туура эмес жолдорго барып, улуулардын айткан сөздөрүн укпай, көптөгөн адепсиз кыймыл аракеттерди жасап жатышат. Бул учур өтө тез өткөнүнө карабастан, ар бир инсан андан наркы тагдырын чечет. Себеби өспүрүм куракта мүнөздүн эң оор негизги өзгөрүүлөрү жүрүп, айланадагылардын коомдун таасири астында инсан катарында калыптанат. Бүгүнкү күндө мына ушундай өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту баарыбыз үн алгы, сын алгылардан көрүп угуп, массалык маалыматтардан жана соц тармактардан окуп, жада калса өзүбүз күбө болуп жатабыз. Ал эми азыр кылмыштуулуктун чыгуу себептерине кайрылсак, албетте бекерчилик, бейбаштык, кароосуз калган балдардан, чыр чатактуу үй бүлөлөрдөн, интернет, убакытты туура эмес пайдалануудан, максатсыз көчөдө жүрүүдөн жана эң башкысы ата-энелердин көңүл бурбагандыгынан, жетиштүү деңгээлде көңүл бурбаганынан, үйдө көзөмөл жоктугунан келип чыгууда. Анда эмесе азыр баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү учкул сөзгө бурмакчымын. Өсөрүбүз да, өчөрүбүз да тарбиядан. Балдарга мээримибиз, бактылуу келечегибиз. Майда кемчиликти жазаласаң, чоң кылмыштын алдын аласың. Урматтуу ата-энелер, балдарыбызга мээримибизди аябайлы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.